Kızlar eç kaçan arak içpegilе. Бүгін алкаш kızlar өтө көбөйүп атат да. Майрамды себепчи кылып, подружкалар отуруп калыппыз, туулган күн болуп калды. 100 грамм аны карасаң, бутта тура албай калган да. Айтайын дегеним, кыздар эч качан арак ичпегиле. Эркектер макул эми ичпегиле десек дагы ушунчалык кирип кетип атат. Кудайым сактасын, бирок эми аялдар да жок деген токтотуп калышыбыз керек. Кыздарды токтотуп калышыбыз керек. Кыздар, алкаш кыздар өтө көбөйүп атат. Кыздар ичпегиле, арак арам, ташыган, саткан бардыгы арам. Акчасын жеген арам, бардыгы арам экен. Арам нерсеге жакындаба. Кыз бала назиктик менен абириңди жап. Арак ичпе. Ошого себептердиге барба да. Ошо отуруштар билесиң. Узкий круг деп коет го. Эң жакындар болуп алып, арак ичкендер отурабыз. Башкалар ичпейт экен, ичпегендерди чакырбайбыз деп атабыз. Сен барбай эле кой ошол жерге. Ошондо подружкалардан кат, сени арак сунган подружка сага эч качан подружка болбойт. Сага жамандык кылып атат ал. Сенден жакшынакай тукум уланбасын, балдарың инвалид болуп төрөлүп калсын деп арак ичирип атат сага. Ошондой экен, не? Арак ичпе, алкаш кыз болбо. Атаңдын эл караган жүзүн жер каратпа. Айылда шерменде кылба. Бир ата ошол небересин ар дайым дипломбек дейт экен да. Кошунасы сурайт экен, неге сен небереңди дипломбек дейсиң десе, кызым ушу шаарга барып диплом алып келемин деп ушуну алып келген. Ошондон бери дипломбек деймин дейт экен да. Ошол окшоп шаарда окуп жүрөсүң, студентсиң. Аял кишини жер менен жексен кылып, жүрөгүн талкалап, көңүлүн сындыра турган нерселердин бири бул өзүнүн жеке никесиндеги, ак никесиндеги аялдын макташтын ордуна, асманга таптап көтөрүштүн ордуна жер менен жексен кылып, жүрөгүн талкалап, кара сөздөрдү айтып, башкалар аялдарга салыштыруу. Паланчанын түкүнчөнүн аялы ушундай, сен ошондой болбойсуңбу деген сөз аялга өтө катуу тиет. Ошо аялга карата жек көрүү пайда болот. Ошондуктан аялыңызга ар дайым гүл бериңиз мекендешим, аны сыйлаңыз, урматтаңыз, ар дайым ардактаңыз. Ошондуктан эч кимге салыштырбаңыз. Ушундай кооз жерде Аллах табарак ва тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бай боломун, ийгиликке жетемин десең, ийгиликтин 3 негизги багыты бар, сыры бар. Мунун биринчиси китеп окушуң керек. Китеп окугандарды бай болгонун көрбөдүм дешиң мүмкүн, бирок бай болгондордун бардыгын карасаң көбү китеп окуйт. Айтайын дегеним, китеп окуганга аракет кылышыбыз керек. Байлар кедей учурунда китеп окубай калган болушу мүмкүн, бирок байгандан кийин дагы сөзсүз бизнестин кармап калыш максатында китеп окуганга туура келет, мыйзамды окуганга туура келет. Бирок жашоонун мыйзамы, өлгөнүбүздөн кийинки мыйзамдарды билүү максатын көздөсөң, бул дүйнөдө акыреттен унуттурбай утайын десең, чындап ийгиликке жетейин десең, эң биринчи жардам бере турган сага сөзсүз окушуң керек болгон парзың карзың боло турган бул Кур'ан-ы Карим. Бир жылда сөз баштан аяк окуп чык бул китепти, сага сөз түрдө пайдасын өтө көп берет. Өтө көп берет. Куранга аракет кыл. Кур'ан-ы Каримде Адам алейхиссалам адам жаратып жашап, жашагандан кийин өлгөндөн кийин эмне болот? Бардыгына чейин хикматтуу түрдө айтып берет. Жүрөгүң дагы эс алат. Бул биринчиден. Экинчиден, сөзсүз түрдө иш кыл. Бир бизнеске кадам кой. Бизнеске кадам койбойт экенсиң, эч качан өнүкпөйсүң, өспөйсүң. Өзүңдүн макул жумушуң бар, мамлекеттик же бир жерде иштейсиң, ал жумушуңдан сырткары бизнеске аракетти кыла бер. Ал жумушуң дагы иштей бер, бирок кошумча бизнесиңди дагы баштай бер. Андан чыгып кетип таштап коюп, анан мындай болуп кетпе да. Көбү мен ушундай болсо, 100 000 чогултуп алсам, же ушундай кылып алсам дегенден кийин бизнести баштайм дейт. Өздөргө шарттарды коюп алат, шарттарды коюу туура эмес. Ал эми үчүнчү маселе бар. Бул себептер көзгө көрүнбөгөн маселелер. Садака кылыш, ата-энесинин дубасын алыш, устаздардын кызматын кылыш, элдин назары деп коет, элдин назарыга түшүш, булдай нерселер сени өтө бийик көтөрүп коет. Бизнесиң дагы сынбайт. Ошондой экен, ушул маселелерге маани бер. Аллах табарак ва таала ийгиликтерди берсин. Анан мээңди тынчтандырып, мындай жерлерде эс алып тур. Бизнесте тажайсың, кеде өтө чарчайсың. Ушундай природа, токойлор, ушундай жакшынакай жерлер адамга дем берет, күчтүү мотивация берет, дагы кылгың келет көп нерселерди. Салам. Бизнес баштап атат, бир иш баштап атат, окууну баштап атат. Жаштардын эң чоң кылган кемчилиги, катасы эң чоңу туруксуз да жаштар. Туруктуулук жок жаштарда. Мен айтат элем, эмне эшикти ачпай, эмне эшикти кагып кирбе, ошондо до конца бар. Эч качан эч нерсеге жетпейсиң, качан сен акырына чыкпасаң.
Бир нерсени бекем карма, дарак бир жерде көгөрөт деген бул алтын сөз, эң туура сөз. Жашоонун эрежеси ушундай. Бүгүн жаштар кандай? Бир медресеге келет, окуй албайт, а мен демек Куран жатташым керек экен деп Куран жаттаган жерге барат, Куранды дагы жаттай албайт. Көрсө кыйын, мен спорт менен башташым керек экен, футболист болом дейт, футболго барат. Көрсө футбол да өтө кыйын, невозможно, кыйын. Кыйналдыбы, жан кыйналды, эми мунун жанына рахат керек. Мен демек иштешим керек экен деп Россияга барат. Россияда да иштери жүрүшпөйт, кидала болот, башка болот. Анан кайтып келет. Караса бир жашоосунда результаты жок да. Ушинтип эле күндөр өтүп кеткен болот, мектептен чалат, 10 жылдыгың болуп атат, кел подарка бер дейт. 10 жыл өтүп кетти, мектепти бүткөнүндө бирок бир результаты жок жашоосунда. Же семьядан жок, же физический жактан жок, же өзүнүн байлык жактан жок, бизнес жактан жок. Айтор баягы бала болуп, атынан башка эч нерсеси жок болуп калып кетет да. Ошондуктан туруктуулук негизги маселе. Бир нерсенин үстүндө 10 жыл иштегин, эмне деген ийгиликти жаратып коесуң сен? Эмне деген чокуларга чыгып коесуң сен? Ошондуктан эч качан кайтпа, акырына чейин баруу негизги маселе. Ийгиликке жетем десең, бай боломун десең, күчтүү врач боломун десең, күчтүү адам боломун десең, кайсы тармакта? Анда сага туруктуулук негизги маселе. Туруктуу болбосоң, кетип кала берсең, кыйын экен, башка экен дей берсең, анда сен эч качан эч нерсеге жетпейсиң. Мен бул маселеге 100% кепилдик берем. Жетпей каласың эч нерсеге. Туруктуу бол. Туруктуу бол. Сөзсүз ийгиликке жетесиң. Туруктуулукту кармаган учуруңда дароо ийгиликке жетип каласың деген маселе жок. Бирок акырындан көңүлүң дагы жайына түшүп, ордуна түшүп, пландарың ишке ашып аткандан өзүң дагы кубанып барасың. Ошондой экен, туруктуу бол жигит, туруктуу бол. Бул не? Жапайы долуна.